Салам достор, мен каналыма куш келипсиздер. Менин атым Канекей. Бүгүнкү видеодо мен макияж боюнча тартайын деп чечтим. Бул мен биринчи видеом макияж боюнча. Мен бүгүн сиздерге эң эле жөнөкөй өзүмдүн күнүмдүк коюучу макияжымды көргөзүп беремин. Анда эмесе баштадык. Биринчи бетти тазалап алышыбыз керек. Азыр менин бетимде эч нерсе жок, таза. Антсе дагы мондой молочка менен бетти тазалап алабыз. Молочка менен тазалаган жакшы, аябай бетти жумшартып, сонун кылып коет. Антсе дагы жакшылап тазалап алганыңыз жакшы болот. Андан кийин өзүм постоянно иштеткен мындай Lumenia деген фирманын кремин иштетем мен. Мен ушу кремди колдонгондон бери бетиме угрилер чыкпай калды. Мурда кичине чыгып турушу эле, ноздордун жанында, олдуй жактарында. Андан кийин база под макияжга өтөбүз. Мен база под макияжым мондой Maybelline база под макияжы, увлажняющий бул дагы. Бир аз алып коюп алабыз бул дагы бетибизге. Азыр бар жок бетиме биринчи тональный кремди коюп алып, андан кийин жеңил макияж болгон үчүн, легкий макияж болгон үчүн биринчи эле тональный кремимди анан коюп аламын. Мен тональный кремим Lancome и Too Faced. Более темный цветтеги тональный кремди иштетем. Экөөнү аралаштырып коёмун. Биринчи монун кичине алабыз дагы. Просто мен интернеттен заказ кылып алган болчумун эле. Ошон үчүн цветти туура келбей калды бетиме, өтө темный цвет болгон үчүн аны мен мондай более яркий цветке аралаштырып аламын. Андан кийин тендин астынан коючу базаны коебуз көзүбүздүн үстүнө. Кандай неме корейский магазинден алганмын. Крышкасын жоготуп алдым. Консилерди иштетем. Maybelline консилери мен эң жакшы көргөн консилерим. Бул консилерсиз вообще макияжга окшобой калат. Буну мен постоянно колдоном, ушу 1 жылдан бери колдонуп келем. Бул консилерди сиздерге абдан кеңеш берем буну. Үйгө койгонго да аябай удобный. Консилерди көзүбүздүн астында, кайсыл жерде баягындай угрилериңиз, мындай калдарды дагы жаап коет. Аябай жакшы консилер. Просто өзүңүздүн цветиңизди туура тандап алышыңыз керек, өзүңүздүн бетиңизге ылайыктуусун. Beauty blender менен дагы бир чагап басып чыгабыз. Мен көп косметикаларды колдонуп көргөм, көп эле ар кандай тональный кремдерди койгондо эле сразу бетиме угрилер чыгып кетет. Ошон үчүн более качественный тональный крем косметикаларга алганга аракет кыламын. Китайскийлерден койсоңуздар сразу угрилер чыгып кетет. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн аябай эле жакшы косметикалардан алып колдонсоңуздар жакшы болот. Мондой невидимканы аласыздар дагы. Мен кашым өтө коюу болгондуктан анча деле боёгонду жактыра бербейм, карандаш менен чыйып жана боёгонду. Мен жөн гана тен менен боеп коем, жөнөкөй тен менен гана. Мындай кылып ийип аласыздар дагы. Эгерде сиз да тен менен боесоңуз кашыңызды мынтип кармап аласыздар дагы, ушундай кылып ийип алгандан кийин мына жерге тип коесуздар. Шоколадты деген. Шоколад чытаганчы.
коричневый цвети менен, более блестящий коричневый цвет менен розовый цвет үчөөнү анан моуну иштетем. Коричневый тен менен мынтип боёгандан кийин көзүбүздүн жанын, андан кийин более блестящий цвет менен орто жагын боёйбуз. Андан кийин розовый цвет. Мен көбүнчө кийимдерим розовый болгон үчүн көбүнчө ушундай розовыйны колдоном, мындай яркий розовый цветти көзүбүздүн алдыңкы жактарына коебуз мындай болуп. Подводканы жакшылап чыйып алабыз азыр. Өтө ничке чыйганга аракет кылышыбыз керек. Азыр пудра койгонго өтөбүз. Көзүбүздү чыйып алдык. Мондай пудра колдономун. Бул да корейский мындай рассыпчатый упа сыяктуу пудра. Ачыгыраак цветтеги хайлайтерге окшогон тен менен көзүбүздүн үстү жагын кичине боеп коебуз. Каштын астын жылтырап туруш үчүн. Хайлайтерым мен NYX деген фирманын хайлайтерин колдономун. Аябай сонун хайлайтер. Цвети мындай персиковый цвет. Хайлайтер коюп алгандан кийин бетибизди кичине контурлап алышыбыз керек. Ошондуктан азыр мына Huda Beauty'nin коричневый цвети менен бетими контурлап алам. Камерага бетим жылтырап калат. Өйткөнү хайлайтер койгонго жылтырап атат да. Эми туш коебуз. L'Oreal'дын гелин иштетем, кашка коючу. Помаданы коем. Мен эң жакшы көргөн помадам, сиздерге да совет этем. Магазин Элиза дегенде сатып алсаңыздар болот. Майкаптын розовый помадасы. Жытыдагы роза таамданат. И блеск коюп жүрөм дайыма кышындасы. Оозуңуздарды жарбайт. Достор, ушу менен мен макияжымды көрсөтүп бердим сиздерге. Эгерде сизге бул видео жаккан болсо, лайк басып, комментарийге ой пикирлериңизди калтырып кетсеңиздер болот. Бул видео биринчи видеом болду макияж боюнча. Ошон үчүн анча-мынча кемчиликтер болсо мени кечириңиздер. Мындан ары жакшылап тартамын видеолорумдун баарын. Бул жаңы камера алдым. Ушу жаңы камерага тарттым азыркы видеомду. Сиздерге жаккан болсо, менин каналыма подписаться кнопкасын басып, коңгуроону баса кетиңиз. Ушу менен мен сиздер менен коштошом. Кийинки видеодон жолугушканча баарыңыздарга пока.